Теги айтып койсоңузчу, бизде суу транспорт деген эмне кирет бизде суу транспортко? Мыйзамга ылайыктуу каттоодон өтүп, баягы идентификационный номерби бирдеме алып туруп, ошондой транспорт болобу же любой мотор койгон кайык транспорт болобу? Негизи суу транспорту деп мыйзамда жүргүнчүлөр жана жүк ташуу үчүн ошондой эле оюн зоок сейилдөө максаттары үчүн кеме жана чакан кемелерин колдонуу менен аткарылган транспорттун түрү. Сиз айткандай ар бир суу транспорту регистрация болот албетте. Жалпы реестр жүргүзүлөт государственный. Ар бирөөндө номер, идентификационный номер эки жагына тең, мисалы үчүн суунун эки жагына тең коюлуп. Бул жерде албетте мотор менен же бензин менен, мотор менен иштей турган транспорт болуш керекпи же кол менен сүзгөн жана катамарандар да кирби? Мотор менен жүргөн дагы, кол менен жүргөн дагы бүт баары суу транспортуна кирет. Мен чарбамда эки чирип калган эки кайык бар, аны регистрация кылышым керекпи? Кандай дейсиз, кайталап коюңузчу. Каяктан эски чирип калган Совет Союзунан калган эки кайык бар эле да. Ал эмне регистрация кылышым керекпи? Эски болсо ал уже катталгандыр менимче. Тамаша, ладно. Закон, просто биз килтейген законду өз убагында кабыл алдык эле, а закон регулировка кыла турган суднода жок болгон эки катер менен 5-6 кайык бар. Аны отурабыз. Колдош керек, сунуштарды кабыл алгандан кийин колдош керек.